КФБ президентinin отчету. Акыркы 2 жылдан ашуун убакыт ичинде Кыргыз футбол биримдиги бир катар олуттуу ийгиликтерге жетишти. Бул жетишкендиктердин негизги фактору мамлекеттин туруктуу колдоосу жана футболду өнүктүрүү фонду аркылуу тартылган демөөрчүлөрдүн салымы болду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тарабынан футболду өнүктүрүүгө багытталган жарлыктардын кабыл алынышы тармак үчүн тарыхый мааниге ээ чечим болду. 2024-жылдын 25-мартында 2024-2034 жылдарга Кыргыз Республикасында футболду андан ары өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө жарлык кабыл алынып, жыл аягында улуттук программа бекитилди. 2026 жылдын февраль айында анын жаңыланган нускасы күчүнө кирди. Бул чечимдер футбол тармагына жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, системалуу өнүгүүгө бекем негиз түздү. Аймактарда башкаруу күчөтүлүп, облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөр аймактык ассоциациялардын президенттери болуп дайындалды. Мындан тышкары машыктыруучулар менен футболчулардын эмгегин баалоо максатында президенттин атайын сыйлыгы негизделди. Эң башкысы, мамлекет футболду туруктуу негизде колдоп, бул жакынкы келечекте бизди чоң сыймыкка бөлөгөн ийгиликтерге жол ачаарына ишенебиз. Инфратүзүмдү өнүктүрүү багытында да олуттуу иштер аткарылды. 2024 жылы 10 объект реконструкцияланып пайдаланууга берилсе, 2025 жылы дагы 7 жаңы объект ишке кирди. Жаңы курулган жана жаңыланган стадиондор заманбап талаптарга жооп берип, гибриддик талаалар жана жарыктандыруу системалары менен жабдылды. Бул оюндарды жыл бою жана кечки убакытта өткөрүүгө шарт түздү. Жаңы стадиондор жогорку лига клубтары үчүн үй аренага айланып, профессионалдык футболдун өнүгүшүнө өбөлгө болду. Ошондой эле алар спорттук мелдештерден тышкары маданий иш-чараларды өткөрүүгө да пайдаланылууда. Учурда Бишкек арена стадионунун курулушу активдүү жүрүп жатат. Бул объект Борбор Азиядагы эң ири стадиондордун бири болуп, олуттук сыймыкка айланаары күтүлүүдө. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 14 стадиондун курулушу жүрүп, андан сырткары жогорку лига клубтары өз окуу машыгуу базаларын түзүү боюнча иштерди жүргүзүүдө. Курулуп жаткан инфратүзүм объектилеринин ичинен Мөрөк спорттук медицина жана реабилитация борбору өзгөчө мааниге ээ. Бул Кыргызстан үчүн тарыхый маанидеги кадам. Анткени мындай деңгээлдеги борбор өлкөдө алгачкылардан болуп курулууда. Бул борбордо кыргызстандык гана эмес, чет өлкөлүк спортчулар да заманбап шарттарда толук медициналык текшерүүдөн өтүп, жогорку сапаттагы дарыланууга жана натыйжалуу калыбына келүүгө кеңири мүмкүнчүлүк алышат. Заманбап борбордун ишке кириши өлкөбүздүн спорт тармагындагы мүмкүнчүлүктөрүн кыйла кеңейтип, Кыргызстандын эл аралык спорттук аренадагы атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жаңы деңгээлге көтөрөт. Ошол эле учурда ал өлкө жарандары үчүн да жеткиликтүү болуп, коомдун саламаттыгын чыңоого жана сапаттуу медициналык кызматтарды өнүктүрүүгө олуттуу салым кошот. Ошондой эле 2026 жылдан 2028 жылга чейин Ысык-Көл облусунун Кара Ой айылында көп тармактуу спорт комплекстин курулушу орун алат. Бул масштабтуу долбоорго 36 гектар жер тилкеси каралды. Жаңы спорт комплекс өлкөдө алгач ирет эл аралык талаптарга жооп берген олимпиадалык борбор болот. Комплексте спорттун негизги олимпиадалык спорт түрлөрү менен машыгууга ылайыкталган инфратүзүм камтылып, анын аймагында стадион, 4 машыгуу аянтчасы, кийим алмаштыруучу жайлар, мейманкана, медициналык зона, эс алуу аянты, жайкы лагерь, парктар орун алат. Маанилүү кадамдардын бири өлкөнүн башкы чемпионатындагы клубтардын санын көбөйтүү болду. Бул атаандаштыкты күчөтүп, лиганын деңгээлин жогорулатууга өбөлгө түзүүдө. Ал эми өз кезегинде КФБ клубтарды колдоо багытында системалуу иштерди улантууда. КФБ клубтардын кээ бир үй ареналарынын материалдык техникалык базасын жана оюн талааларын жакшыртууга өз көмөгүн көрсөтүп жаткандыгын баса белгилесек болот. Заман талабына ылайык атамекендик футболго жаңы технологиялар киргизилди. VAR системасы ишке кирип, учурда өлкө чемпионатынын бардык беттештеринде колдонулууда. Клубтардын дагы өз инфратүзүм базасын өнүктүрүүгө кошкон салымы чоң. 2026 жылдын башында ар бир клуб өз үй ареналарына стационардык VAR системаларын алышты. VAR системасын колдонуу калыстыктын сапатын жогорулатып, оюндардын адилеттүүлүгүн камсыздоодо. Буга кошумчалай жогорку лига клубтарынын төлөмдөрүнүн жардамы менен чемпионаттын телетрансляциясы кеңейтилип, учурда ал улуттук каналдар аркылуу жеткиликтүү болуп калды. Бул жаңыланууга даяр болуп, КФБнын демилгесин колдогон клубтарга КФБ ыраазычылык билдирет.
Ошондой эле КФБ тарабынан клубтарга колдоо көрсөтүү максатында электр энергиясына социалдык тарифтерди киргизүү жана коммуналдык төлөмдөр боюнча жеңилдиктерди алуу багытында тиешелүү иштер жүргүзүлдү. 2026 жылдын январынан тартып, салык кодексине киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө кирип, клубтар үчүн киреше, пайда, мүлк салыктары жана социалдык төлөмдөр боюнча жеңилдиктер каралды. Кошумчалай кетсек, 2024 жылдан бери негизги мелдештер үчүн байге фондтору киргизилип, $100,000 түздү. Ал эми алардын көлөмү жыл сайын өсүүдө. Мисалы, былтыркы жылы негизги мелдештердин байге фонду $230,000 түзсө, 2026 жылга карата ал $340,000 жетти. Бул жылга карата жаштар жана клубтардын экинчи курамдары арасындагы мелдештери үчүн дагы чоң байге фонду каралды. Спорттук жетишкендиктер уюмубуздун ишмердүүлүгүнүн негизги көрсөткүчтөрүнүн бири. 2024 жылы улуттук курама команда дүйнө чемпионатынын тандоо этабынын 3-чү раундуна чыгып, Азия кубогуна 3-чү ирет жолдомо алды. Ошол эле жылы 20га чейинки курама командабыз Азия кубогунун финалдык бөлүгүнө чыкты. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча 23 жашка чейинки курама командабыз жана футзал боюнча улуттук курама команда Азия кубогуна катышуу укугуна ээ болушту. Курама командалардын эл аралык мелдештерге туруктуу катышуусу футболдун өнүгүшүнө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. Командалардын каржылык камсыздалышы күчөтүлүп, курама командалардын оюнчуларына мурда болуп көрбөгөндөй деңгээлде акчалай сыйлыктар бөлүндү. Аны менен катар бардык жаш курактагы курама командалардын жолдоштук беттештеринин саны көбөйдү. Инфратүзүмдүн жакшырышы менен бул беттештерди эми биз оюн талааларыбызда кабыл алып жатабыз. Кыз келиндер футболу дагы өнүгүү жолуна түшүп, 2025 жылы Кыргызстандык клуб тарыхта алгачкы ирет Азия футбол конфедерациясынын кыз келиндер арасындагы клубтук чемпионатына катышты. Балдар жана өспүрүмдөр футболунда дагы өзгөрүүлөр орун алып, 2024 жылдан 2025 жылга салыштырмалуу чемпионаттардын санына дагы бир жаш курак кошулду. Ал эми КФБнын калыстар корпусу дагы 2025 жылы сандык курамы 2024 жылга салыштырмалуу олуттуу өзгөрдү. 2024 жылы 169 калыс болсо, 2025 жылга карата бул көрсөткүч 189га жетти. Бул калыстардын катарында айрым адистер эл аралык жооптуу континенталдык жана дүйнөлүк мелдештерди тейлөөдө. Кыргыз футбол биримдиги FIFA, АФК жана Борбор Азия футбол ассоциациясы тарабынан эл аралык турнирлерди уюштуруу маселелеринде ишеними артып, ал инфратүзүмдүн өнүгүшү менен дагы да бекемделди. 2025 жылы КФБ эл аралык беттештерди жана мелдештерди өткөрүүдө рекордтук көрсөткүчкө жетти. Өткөн жылы КФБ 10 мелдешти ийгиликтүү өткөрүп, уюштуруунун жогорку деңгээлин, профессионалдык мамилесин жана эл аралык стандарттарга шайкештигин дагы бир жолу тастыктады. Акыркы 2 жыл ичинде жаш футболчуларды даярдоого өзгөчө көңүл бурулуп, академиялардын ишмердүүлүгү күчөтүлдү. КФБ 2025 жылдан тарта 4 элиталык өспүрүмдөр академиясын өнүктүрүү программасын ишке ашыра баштады. Бул академиялар таланттуу футболчуларды жаш курактан системалуу даярдоонун негизги базасы болуп саналат. Алар улуттук курама командалар жана клубтар үчүн кадрдык резервди түзүп, квалификациялуу машыктыруучуларга, заманбап жабдууларга жана инфратүзүмгө жеткиликтүүлүктү камсыздайт. Ошондой эле бул академияларда алдыңкы машыгуу методикалары кирүүдө. Жакында Кыргыз футбол биримдигинин улуттук академиясы ФИФАнын таланттар академиясы макамына ээ болуп, бул жаштарды даярдоо системасын эл аралык деңгээлге чыгарууга чоң мүмкүнчүлүк түздү. КФБ бул ийгиликтерге футболду өнүктүрүүгө салым кошуп жаткан бардык мамлекеттик органдар, өнөктөштөр, клубтар, машыктыруучулар, оюнчулар, адистер жана күйөрмандардын колдоосу менен бирге жетти. Дал ушул биргелешкен аракеттердин аркасында биз алдыга ишенимдүү кадамдарды таштап жатабыз. Бирок алдыда жаңы максаттар бар. Келечектеги чоң жеңиштерге, эсте калаарлык ийгиликтерге, бүтүндөй өлкөнү биримдикке жана сыймыкка бөлөгөн учурларга бирге күбө болобуз. Видеоролик. Внимание на экран.
Футбол в Кыргызстане – это больше, чем игра. Это культурный код, язык доверия и объединения. Это сила, которая соединяет поколения и страну. Мы строим систему, а не разовые победы. Футбол – инструмент самореализации и национальной гордости. Миссия. Мы помогаем каждому реализовать свой потенциал через футбол, воспитывая характер, здоровье и веру в себя. Ценности, единство и командность, профессионализм и развитие, уважение и честная игра, прозрачность и доверие, ответственность и устойчивость. Стратегические направления. Первое. Массовая вовлеченность. Футбол становится частью жизни каждого. Доступность в каждом регионе, для каждого возраста. Второе. Кадровый потенциал. Люди и культура. Основа устойчивой системы. Передача знаний и развитие компетенций. Преемственность. Третье. Устойчивая среда. Мы создаем среду высокого стандарта. Безопасную, системную и устойчивую. Четвертое. Системное управление и цифровая трансформация. Прозрачное и управляемое развитие. Пятое. Финансовая устойчивость и партнерство. Партнерства, которые развивают футбол. Финансовая устойчивость как основа системного роста. Шестое. Футбол высокого уровня и спортивные достижения. Сильные сборные, стабильные результаты и выход на мировой уровень. 2026. Вместе вперед! 2034. Вместе к победе!